Кыргызстанда соттор толук көз карандысыз боло элек, мындай пикирин Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Жогорку соттун пленумунда айтты. Базарбеков сот реформасы толук ишке ашып бүтө элек деген реформанын жыйынтыгы менен гана көз карандысыздыкка жетишерин белгиледи. Соттор көз карандысыздыкка толук жетти деп, сот реформасынын жыйынтыгы менен анан айтсак туура болот го деген ойдомун. Азырынча биз ошол соттун көз карандысыздыгына жетиш үчүн жанагы коомчулук тарабынан, мамлекет тарабынан талап кылынган соттук реформаны алдыга жүргүзүштүн аракетин кылып жатабыз. Сот реформасынын биринчи кадамы судьяларды ротациялоо болсо, экинчи кадамы айлык акыларын көбөйтүү болгон. Учурда реформанын үчүнчү кадамы жасалууда. Ал соттордун ишинин сапатын алдыга жылдыруу аркылуу элдин ишенимин актоо болуп саналат. Үчүнчү кадам деп атабыз. Соттордун ишинин сапаты, жана сиз сурап аткан ушул болуп атат да. Соттордун ишинин сапатын алдыга жылдыруу, ошону жогорку деңгээлге чыгарып, элдин ишенимин арттыруу болуп жатат. Эми бул соттордун ишинин сапатын азыркы учурда өтө көп убакытты, көптөгөн түйшүктүү эмгекти талап кылган ушул кадамдардын бири болуп жатат. Бирок Кудай буйрса буга да жетишебиз деген ойдойбуз. Муну көбүнчө ушул жанагы санариптештирүү аркылуу деп да атабыз. Ал жолдун дагы аракет кылып жатабыз. Биздин санариптештирүүбүз дагы мындай бир кандайдыр бир жогорку ийгиликтүү деңгээлде деп айта албайбыз. Ал жагы дагы өтө төмөнкү деңгээлде болуп жатат. Жогорку соттун төрагасы жергиликтүү соттордун ишине токтолуп, акыркы 1 жылда жогорку инстанцияларга апелляциялык даттануулар азайганын билдирди. Жалпы каралган иштердин 42% гана жогорку инстанцияга кайрылган. Бул абалды төрага судьяларга болгон элдин ишениминин артышына, мыйзамдын чегинде ушу соттордун арасында коррупция менен күрөштү тынымсыз улантышыбыз керек депчи. Эми мурдага караганда соттордо эле кичине эсине келди окшойт. Камалгандар да болуп атат. Анын арасында эркеги да бар, аялы да бар биздин кесиптештердин. Кичинекей балдары бардар да азыр камакта отурушат. Бар андай. Бардык жерде болот. Кыргызстанда акыркы 2 жылда сот системасына бөлүнгөн каражаттын көлөмү дээрлик 3 эсеге көбөйгөн. Расмий маалымат боюнча сот тармагына 2020 жылы 1,2 миллиард сом берилсе, 2023 жылы 3,5 миллиард сом бөлүнгөн. Бул каражаттар жогоруда сөз болгон реформаны ишке ашыруу максатында каралган. Ишеничтүү сүйлөп ишеничтүү эмесе бар да. Билбейм, мен сотторго ишенбейм. Эми 5 кол тең эмес да. Адилеттүү соттор деле болуш керек, бирок ишим түшө элек. 100% коррупция жоюлуп кетти, адилеттүү чечим чыгарып атат деп айта албайм. Бир 10-15% болуп атат. Бул мыйзам ченемдүү гана көрүнүш да, бул эми болуп келген. Мындай нерсе токтойт. Коррупциядан канчалык деңгээлде тазалана алышты? Сотторбу? 60-70%тен жогору коррупция боюнча бөгөт коюлду да. Ошондой эле кечээ президент Садыр Жапаров сот аткаруучулардын ыйгарым укуктарын кеңейткен мыйзамга кол койду. Ага ылайык сот аткаруучу соттун чечимдерин аткаруу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматтык системаларын пайдалануу укугуна ээ болот. Мындан тышкары жазаланган кишиден алынган же конфискацияланган мүлктөрдү ачык аукцион формасында сата алат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.